Баялы Төрөбеков бетпактыкты токтотуп, мыйзамга баш ийиңиз. Мындай пикирин Facebook социалдык баракчасына Баялы Төрөбеков жазды. Анын айтымында негизи Атамбаевды Атамбаев кылган, Текебаев, Отунбаева, Бекназаров болгон. Анын бүгүн шоу көрсөтүп, мыйзамды сыйлабагандыгы туура эмес болууда. Атамбаевка окшоп жер тепкилешпей эле сотко келишээр эле. Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаевды айтып жатат. Баш мыйзамды сыйлашар эле, угушар эле, шоо кылып, айкырып, өкүрүшпөйт эле, бетпактанып, эки жүздүүлөнбөйт эле, анткоронушпайт эле. Ашага окшоп 67 жолу сот болсо, 65 жолу келишпей койбойт эле. Клоун актер болушпайт эле, калп ооруп, мылжыңдабайт эле, жаш баладай болуп, терезени тепкилешпейт эле, өз айылдарына барып алышып, бука союп, жердеш жашынбайт эле. Баш мыйзам эшигин тыкылдатып турса, чийит түкүрүп, вальска бийлешпейт эле, трайбалист эмес эле. Негизи Атамбаевды Атамбаев кылган Текебаев эле, Отунбаева Бекназаров эле, ажоо кылган Текебаевтар эле. Текебаевды сатып, аны жалган жерден каматкан Атамбаев болду. Баарын саткан аша болду, баарын каша кылган өзү болду. Эми келме кезек, терме тезек болуп атыр ей. Жашоо бумеранг туура. Алмаз Байке: бул Кыргызстанда бир эле силер эмессиңер. Силер каалагандай эле боло бербейт. Башка да элдер бар. Бетпактыкты токтотуп, мыйзамга баш ийгиз. Орозонун күнүндө Кудайга тобо келтирип, ченемсиз кетирген толтура күнөөлөрүңүздөн арылыңыз. Сизге бекемден соолук каалайм, оорубаңыз. Анткени сиз жооп берүүчү күнөөлөр ополтоодой. Колуңуз менен кылганды мойнуңуз менен тартыңыз. Ачкөздүктүн, байлыкка, бийликке тойбостуктун азабын тартып атасыз. Мыйзам баарыбызга бирдей, деп жазат. 20 апрелден тарта күйүүчү майлар арзандай баштайт. Жогорку кеңештин комитет жыйынында монополияны жөнгө салуу агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков депутаттын суроосуна жооп берип жатып, күйүүчү майларга болгон баалар турукташа баштаарын билдирди. 20 апрелден тарта бензинге болгон баалар турукташа баштайт. Бүгүнкү күнгө чейин 10 күнгө чейин запастар түшүп кеткен. Кудай буйруп, министрлер кабинетинин аракеттери менен бензиндин кору 1 айга жете тургандай бар. Дизелдик отундун кору 3 айга жетет. 20 апрелден тарта баалар ылдыйлай баштайт. Атайын эрежелер менен иш алып бара жатабыз, деди. Булак репортер Кежи.